Бексултан Арзыбаев жумушка орношом деп турат. Ал үчүн Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинде кыргыз тил боюнча тест тапшырды. Анын жыйынтыгы менен тилди билүү деңгээлин тастыктаган сертификат алды. Б2 уровеньне тапшырдым. Жакшы баа алып чыктым. 5 этаптан турат экен тест. 1 мурун тапшыргам. Азыр 7 күндөн кийин жыйынтыктары чыгыптыр. Сертификаттарын алып, ошо менен жумушка кирем да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматка кирүүдө же кызмат өтөө маалында мамлекеттик тилди билүү деңгээлин ырастоо үчүн кыргыз тесттен өтүшү зарыл. Ошол эле учурда социалдык тармактарда кыргыз тест мекемесинин ишине карата сын пикирлер айтылып, колдонуучулар узун кезек күтүүгө туура келип жаткандыгын жазышууда. Аталган билдирүүлөр негиздүү экенин Батма Топоева ырастайт. Акыркы жылдары өлкөдө мамлекеттик тилди билүү деңгээлине карата талаптар кыйла күчөтүлгөн. Түйшөлүп жаткандардын басымдуу бөлүгүн тилди жетиштүү деңгээлде билбегендер түзөт. Ошондой эле тилди жакшы билсе да тестке кирүү үчүн узак кезек күтүүгө туура келген учурлар бар. Мекемеде бир учурда болгону 50 орун каралгандыгына карабастан күнүнө 130-140 адам тест тапшырып жатат. Ал эми тесттен өтөм деп келгендердин жалпы саны 300дөн ашууда. Жумушка орношоюн дегем, анан ошо азыр ушу быйыл кирип калыптыр, ушу кыргыз тест тапшырган документтергечи. Ошо кыргыз тест тапшырганы келдим, жаңы эле тапшырып бүтүп чыгып баратам. Азыркы көрүнүш көп адамдарды түйшөлтүп атат. Ал кайсы адамдар? Негизинен бул тилди жакшы билбеген адамдар, балким. Ошол эле учурда тилди мыкты билсе дагы биздин мекемеге келип тестке кире албай аткан адамдар. Эми бул жерден карасак, биздин өзүңүздөр бүгүн тааныштыңыздар, биздин мамлекеттик мекемеде 50 гана орундук бар. Бир нөмөттө ала турган мүмкүнчүлүгүбүз 50 адам. Ошого карабастан биз түшкү тыныгууда дагы үзгүлтүксүз тестти жүргүзүп жатабыз. Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү деген талап күчөтүлгөндөн кийин аталган мекемеге кайрылгандардын саны кескин көбөйдү. Ушуга байланыштуу мекеменин техникалык жана материалдык базасын чыңдоо зарылдыгы жаралууда. Анткени кеңселери борбор калаада гана жайгашып, облустарда жана райондордо туруктуу өкүлчүлүктөрү жок. Өлкө аймагында мекеменин көчмө топтору иш алып барышууда. Аймактарды айта турган болсок, кыргыз тестте бул туруктуу топ, локалдык топ ушу жерде, ошондой эле көчмө топ иштейт. Көчмө топ жылы бою ушу бардык аймактарды кыдырып, облус борборунда тест уюштурат. Учурда азыр биздин көчмө топ Жалал абадда, Манас шаарында болуп атат. Белгилей кетсек, акыркы 10 күн ичинде тест тапшыруу учурунда 8 адам тартип бузгандыгы үчүн кармалды. Алардын айрымдары интернет колдонууга аракет кылса, кээ бирлери алдамчылык жол менен экзаменге кирүүгө аракеттенген. Ошондой эле акылдуу саат тагынып, жашыруун үн кулакчын пайдаланган учурлар дагы аныкталган. Мындай аракеттер тесттин жыйынтыгын жокко чыгарууга жана тиешелүү чараларды көрүүгө негиз болот. Кыргыз тест мекемеси жаңы кеңсесине өткөн жылы көчкөн. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 21 миңге жакын адамдын мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилди. Анын жыйынтыгында талапкерлердин жарымы гана тастыктама алган. Сүйүнай Тагайва, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.